Салам алейкум устаз, кандайсыз дейт. Кудайга шүгүр, истихара намаз жөнүндө айтып бериңизчи. Истихара деген кеңешүү деген сөз. Сахабалардын көпчүлүгү, сахаба деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүп, ал улуу зат менен дидарлашып, ал затка иман келтирип, Кудайдын шариятына моюн сунуп, ошол иманды аздектеп, улуу иман менен кайтыш болсо, ошону сахаба зат деп айтабыз да. Ошол сахабалардын көпчүлүгү айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге жөнөкөй иштердин өзүндө дагы истихара кылып, истихара намазын окуп, истихара дуасын, кеңешүү дуасын кылууга сөз үндөп чакырар эле дейт. 2 рекет намаз окуйсуң, нафил намаз, катымкыдай эле. Эркек адам болсоңуз кулак кагып, кулакка кол тийгизип, аял киши болсоңуз ошо көкүрөгүңүзгө дейре көтөрүп, кадимкидей 2 рекет нафил истихара намазына деп ниет кыласыз. Фатиха зам сүрөдөн окуп, аттахиятка кадимкидей каада отуруп, ташагутты айтып, салаватты айтып, анан арабча Куран сүннөткө окшогон дуаларды кылсаңыз мейли, оң жака, сол жака салам берип бүтүп, алаканды жайып, о жараткан Аллам, жараткан Кудай Таала. Мына ушул эгер арабчасын билсеңиз айтасыз, Аллаху минни астахирука би илмик ва астакдирука би кудратик деп акырына чейин. Билбесеңиз кыргызча о Кудайым, ушул мен бир нерсени мындай бүдөмүк болуп жатат, мага түшүнүксүз. Ушул окуу жайга тапшырсам, же ушул баланча деген мага жуучуга келип атат, ошого турмушка чыксам кандай болот? Диниме, бул дүйнөмө, акыретиме, негизги эле жашоомо кандай? Мындай терс багыт болуп калбайбы, же туура багыт болобу? Өзүңдүн кудуретиңден суранып жатам деп, эгер жакшы боло турган болсо, ушуну менин тагдырыма насип кылып көкүрөгүмө сал, жаман боло турган болсо, аны менден оолак кыл деп айтыш керек. Анан устаздарыбыз, мына Шейх Саид Багдаш устазыбыз, Мухаммад Авама устаздарыбыз айтат, жакшысы мындай бир өңдү кошуп коюш керек дейт. Анткени адам түшүндө бир белги келип, же көкүрөгүнө ой салыныш үчүн мындай өтө таква, таза өмүр кечирген инсан болуш керек. Ошол себептен, о Кудайым, эгер ушул нерсе мен бел байлап жаткан иш арсары болуп, жакшы нерсе боло турган болсо, жакшы түстөрдү киргиз түшүмө. Жашыл, ак деген сыяктуу. Жаман боло турган болсо, жаман жышана, жаман багыт, өкүнүч менен бүтө турган болсо, коштоло турган болсо, анда жаман түстөрдү киргиз. Кычкыл, кызыл, кара деген сыяктуу деп дуа кылсаңыз, анан бир ирет окуп коюш менен болбойт, 3-4 ирет, 7 иретке чейин окусаңыз мейли. Анан өмүр бою эле истихара окуп калып кеттиңиз, бул истихара адамды чечкиндүүлүккө, тобокелчилик алып келет да. Тобокелчи тоо ашат дейт, Кудай менен кеңешип туруп.